Менде бир ой пайда болуп атат, азыр бир суроону берем, бирок Кудай сактасын, андай болбой эле койсун. Андайдын көбүн көрдүк. Но тем не менее да, вдруг дагы бир переворот болсо, дагы бир эме болсо, курултай эмне иш аткарат? Курултай чогулат да, туурабы? Ошол максатта түзүлбөйт да бул курултай. Суроомо жооп берип койсоңуздар. Мына мен жанатан бери жана 1 жылдык дегенде анан 1 жолу дегендин маанисин түшүндүрө албай атканга сиз өзүңүз жооп бердиңиз. Мына мен дагы ошону айта албай атам. Кудай андан сактасын. Эгерде жанагыдай абал күтүүсүз абал болуп калса, шашылыш түрдө могу мыйзам кабыл алынгандан кийин элдик курултай чакырылат. Мындайча айтканда, элдик курултайдын делегаттары келет дагы. Ошол маселени өткөндөгү немеде өзүңүздөр билесиздер, жогорку кеңештин депутаттарынын баары кетип калган, бийликтин бир да өкүлдөрү калбай калган. Ошондо элдин үнүн уга турган башка бутак жок болуп калган. Ошондуктан бул 1 жылдык мөөнөт деп айтылып аткан ушундан болуп атат, урматтуу депутаттар. Жооңузга рахмат. Мен адашпаптырмын да. Мунун маңызы ошого баратасыңар да. Ушундай ситуация болсо, жогорку кеңеш же башка болбош керек, силер топтола калышыңар керек дагы. Кыргызстандын келечегин же болбосо ошол ИО президент деп коебузбу, башка болот, кандай деген максат алып баратасыңар да. Мына өзүңүз дагы азыр мойнуңузга алдыңыз. Негизи түп тамыры ошондо турабы? Бул эми Кудай сактасын, андай болбосун, ошондой боло турган болсо, чогула калыш керексиңер. Тура дагы бир жолу айтып атам, суроо берейин, мойнуңузга алып атасыз да? Максат ошондой да, турабы? Эми баш мыйзамдын өзүндө жазылып турбайбы? Жок. Азыр дагы айтып кеттиңиз да, ооба, ошондой түшүндүрө албай атам 1 жылга деп, турабы? Бийлик бутагынын ээси эл деп турат. Мындайча айтканда, бардык бийлик элдики. А элдин өкүлдөрү келип чечим чыгарганга толук укугу бар. А жогорку кеңеш ким анда? Элдин өкүлү эмес? Эми жогорку кеңеш жөнүндө бул жерде маселе болгон жок. Жогорку кеңеш өткөндө качып кетип таппай калбадык беле? Жок, качып кетпейли, ошо жогорку кеңеш чечим чыгарып берди. Чоң рахмат. Мен суроомо жооп алдым. Мекимбек Акимович, рахмат. Сиздин сурооңузга Чолкунбек мырза, агай, курултайдын мыйзамы алдыга койгон максаты эми ачылды окшойт мына сиздин акыркы сөзүңүз менен. Бүт бардык ойлор. Мекимбек Акимович чоң ыраазычылык билдиребиз, айтылбай турган сөз эле айтылып кетти, өзү эле болуп атат окшойт. Мындай маселени койсоңуз, жогорку кеңештен бул мыйзам кандай өтөт, кандай жок. Ар бир сөзүбүздү бир ойлонуп сүйлөйлү, урматтуу чакырылгандар, урматтуу депутаттар. Алайын да бир суроо берип коелучу. Каяка качып кетти, ошону айтсаң. Каяка качып кетти, сиз айтыңызчы ошону. Бир сек. Мен сиздерден бир нерсени суранам. Депутаттарды эл угуп атат да, депутаттар качып кетти дейт. Каяка качып кетти депутаттар? Айтып бергилечи, кимдер айтасың? Каяка качып кетти дейт, кимдер айтты? Үч жолу төңкөрүштө бүт чет өлкөгө качып кеткен. Өткөн төңкөрүштө айткан, каяка качып кетти депутаттар? Алмаса качып кетти, чет өлкөгө качып кетти. Бир жума чогулталбай. Скөл гостиницасында отуруп ким чечип берди? Ал бир айдан кийин Бишкек талканы өрттөнгөндөн кийин анан кийин келди. Урматтуу чакырылгандар, урматтуу чакырылгандар, урматтуу депутаттар. Эгер эме болсо чолпон алайын да, чыгып кетсинчи бияктан. Сиз ким элеңиз атыңыз? Туура эмес да. Чолпон Алиевна. Чолпон Алиевна, мага сөз берип коюңуз. Ажырыжы, туруп туруңуздарчы. Эми консенсуска келип, мына мыйзамды өтөрүш керек. Президентибиз дагы ушул мыйзам өтсө жакшы болот эле деген ой тилектерин айтып атат. Эми Чолпон Алиевна, түшпөйлүккө берип коюңуз, мага 1 минут депутаттардын авторитетин түшүргөндө токтотсун. Ошол азыр депутаттар боюнча айткан мырза, сизден суранабыз. Эгер жогорку кеңешти сыйлабасаңыз, анда жогорку кеңештин төрүндө отура албайсыз. Сизге суранабыз. Бул жыйындан чыгып кетсеңиз туура болот эле. Реалий нерсени айтыш керек да, депутаттар шайлап берди го, Чолпон Алиевна, мага сөз берип коюң. Мен конституциялык укугум бар, суранып атам сизден мыйзамдуу жол менен. Жок, мен сүйлөп атпаймынбы? Мен кишини чыгып кетсин деп суранып атам. Аппарат.
Жогорку кеңешти сыйлабаган адамдар жогорку кеңешке келбеш керек. Эл өкүлүн сыйлабасаңыз, анда эл өкүлүнүн төрүнө келип отура албайсыз. Сизден суранам. Мындан кийин сөздү ойлонуп сүйлөңүз. Бул жогорку кеңеш эң бийик трибуна. Надира Азизовна,